Альбина Алтымышева өлкө боюнча шаардык кеңештин жалгыз төрайымы. Ал бул кызматка жарым жыл мурда келген. Колунда 1 жаштагы баласы бар экендигине карабастан жумушун үзгүлтүүгө учуратпай иштеп келет. Анын айтымында кесибин сүйүү менен иштөө жеке жашоосуна тоскоолдук жаратпайт. Үй бүлөсү да аны дайыма колдоп келет. Өзү жетекчи кызматта кайын болгондугуна сыймыктанат. Мен жумушту да үй бүлөмдү дагы элдин көйгөйүн чечкенге мүмкүн жетишип атам деп эсептейм өзүм. Спикер болуп келгенден бери 30дан ашуу токтомду чыгарып калдым. Анын 30дан ашуу чыгарган токтомдун 20сы бизде бүгүнкү күндө чечилди, аткарылды. Айыркент шаарында жалпысынан 21 депутат бар. 5-6 айым. Өлкөдө акыркы жылдары аялдардын жетекчилик кызматтарга келиши байкалаарлык деңгээлде өстү. Жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарына 30% квотасы берилди. Аны менен катар гендердик теңдик маселеси да каралууда. Акыркы учурда биз гендер аркылуу биздин алдыга чыккан аялдатка абдан жакшы көп билимди берип атабыз. Бүгүнкү күндө коомду кантип башкарыш керек, коомду кантип кармаш керек, кантип алдыга жылдаш керек, мунусу системалуу биздин аялдатыбыз болсо билип калды. Кантип биз биздин эркектерге жоопкерчиликке буларды чакырабыз, жоопкерчиликке буларды үйрөтөбүз. Анткени бүгүнкү күндө үй бүлөнү баккан учурда теңме-тең жоопкерчилик тең болуш керек да. Гендер бул эркектер менен аялдардын социалдык жактан түзүлгөн ролун аныктаган термин. Алардын укуктары бирдей болгону менен табияты, биологиялык функциялары жана психологиясы башка. Ошондой эле дайыма аялдардын эле эмес, эркектердин да укугу бузулган учурлар кездешет. Биз негизинен гендер деген деле аялдарды элестетпешибиз керек да. Эркектер деле гендердин мүчөсү болот. Эркектер көбүн эсе азыр аялдар лидер болуп бараткандыктан эркектер деле басмырланып калган учурлар бар да. Белгилей кетсек, президенттин жарлыгы менен 2030-жылга чейин аялдардын лидерлигин колдоо боюнча мамлекеттик программа бекитилген. Анын алкагында өлкө боюнча жетекчилик кызматтагы аялдардын катышуусунда семинар, кеңешме өттү. Ага өлкөнүн бардык аймагынан катышуучулар катышты. Бермет Ишункулова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Чүй облусу.